Өзгөн районунун 60 жаштагы тургуну Каныке Эргешова 3 жыл аралыгында жүрөгүнө 2 жолу операция жасаткан. Бирок оорусу өтүшүп кеткенине байланыштуу Ош мунун медициналык клиникасына кайрылган. Дарыгерлердин жардамы менен бейтапка коронардык артерияларды айланып өтүү хирургиялык операциясы жасалды. Операциядан кийин Каныке Эргешованын абалы жакшы. Пресса аябай жакшы болду. Аябай жакшы экен, доктурлар удачный болду. 28 операция болду. Эми басып, азыр жакшы болуп калдым. Ошол жерде иштеген кадердин акалат жандарына чоң ыраазычылык билдирем. Терең иштерине ийгиликтер болсун. Коронардык артерияны айланып өтүү хирургиясы айланма хирургия катары белгилүү. Ал бейтаптын жүрөгүнүн кан агымын жакшыртуу үчүн жасалат. Бул кардиохирургиялык операциянын өзгөчөлүгү бейтаптын жүрөгүн токтотпой, согуп турган абалда жасалат. Хирургдун айтымында 2 күн ичинде бейтап Каныке Эргешова үйүнө чыгарылат. 8 күн мурун жүрөгүнө операция болду. Операцияны талаш ауырды коронавирус үчүн наработу үчүн. Аны биз совместно менен агайым Кадырлык Бакыт Кайпек үчүн командабыз менен жасап бердик. Азыр 2 күндөн кийин пациенткабыз уже выпуска даярдап жатат. Кандай же? Сакталып калдыңызбы? Ош мунун ректору Кудайберди Кожобеков Каныке Эргешовадан кабар алды. Бейтапка клиникада тиешелүү жардам көрсөтөөрүн айтты. Ош мунун медициналык клиникасында оор жана жеңил операциялар жасалуусуна бардык шарттар түзүлгөнүн кошумчалады. Мына кечээ жакында ошол биринчи ачык ошо кардиохирургиялык операция болду. Мен азыр ошол пациент менен таанышып чыктым, абдан жакшы, уже эртең үйүнө чыгып атыптыр. Мындан кийин дагы буюрса уже кардиохирургиялык операцияларды жасап, мындай көп жерде мүмкүн аткара албай турган, көп жерде түштүктө жок операцияларды ошол Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасында жасай турган шарттарды түзгөнгө будан кийин дагы аракет жасайбыз. Буга чейин медициналык клиникада өпкөгө жана ашказан рагына чалдыккан бейтаптарга операция жасалган. Бөлүм акыркы заманбап үлгүдөгү медициналык шаймандар менен жабдылган. 2023 жылдын февраль айында клиникага 2022 жылы чыгарылган 4-1 лапароскоп аппараты алынган. Ал аппарат аркылуу абдоминалдык хирургия, гинекология, боор жана урология багыттарында операция жасоого болот.